Она умерла у меня на руках. Я пыталась ее спасти, но у меня не вышло. Дыши, уже почти приехали. Надо, брат, надо, тут молодец. Наши герои. Посмотрите на этих ребят, совсем молодые ребята. Вот они взяли на себя сегодня функции государства. Вчера ночью моему отцу стало очень плохо. В 2 часа ночи некому было приехать. И вот эти ребята привезли мне концентратор. Вот эта штука помогала моему отцу выжить, не умереть. COVID-19 пандемиясынын учурунда биздин өлкөбүздүн жарандары ары бери жүрүүгө, мобилдүүлүккө болгон өз укуктарын турмушка ашыруу мүмкүн болбогон жагдайга туштугушту. Биздин мигранттарыбызга Россия менен авиа байланыш жок болгондуктан үйлөрүнө кайтып келүү өтө эле татаал, атургай мүмкүн эмес да болду. Чек аралар жабык болгондуктан кургактагы транспорт менен кайтуу мүмкүнчүлүгү да жок болду. Биз мыйзам тарабынан кепилденген медициналык жардам алуунун жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу оор болгон кырдаалга кабылдык. Адамдын өз укуктарын турмушка ашыруусунун мүмкүн эместиги абдан коркунучтуу болду. Бирок дүйнө жүзүндө адамдын өз укуктарын турмушка ашыруусунун мүмкүн эместиги COVID-19 пандемиясына гана байланышпастан күндөлүк жашоо турмуш болуп саналган көп сандаган адамдар жашап келишет. Силер жакынкы келечекте адамдын өз укуктарын коргоосунун мүмкүнчүлүктөрү бар экендигине ишенесиңерби? Мен ойлойм, ошо толук өзүнүн укуктарын коргош үчүн ар бир адам окуш керек деп ойлойм да. Качан гана биринчи Кудай таалабынан түшкөн аяттардын бирөөсү эч качан намаз оку деп түшкөн эмес да. Эң биринчи оку деп түшкөн. Ошол себептен азыркы учурда ар бир инсан окуй турган болсо келечектеги укуктар сакталат деп ойлойм да. Рахмат. Эмес. Ооба, анткени азыр могул пандемиядан кийин элдердин баары уже билип калды окшойт. Кимдин кандай экенин, кайсыл жерге барып дарыланышты, кандай эмне кылышты, баардыгы эле үйрөнүп эметип калды окшойт. Мындан кийин азыр эми экинчи толкуну башталса да өздөрү эмеге даяр уже эле даярданышып атат деп ойлойм да. Пандемияга байланышпаган башка деле укуктарды, өзүнүн ошо баардык укуктарын сактап калуу мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойсузбу келечекте? Ооба. Ар бир адамдын өзүнүн эмесинде болуш керек. Рахмат. Болсо баары бир тууган дегендей мамиле кылат да. Анан бирок ошол менен бирге мусулман адам өзүнүн өлкөсүнүн патриоту болушу керекпи? Болуш керек. Биздин мыйзамдарда жазылган жарандык милдеттерди аткарыш керекпи? Мыйзамдарга жазылган дегенде динге туура келбеген да мыйзамдар бар да. Динге туура келбеген мыйзамдар болуп калса эгер эми динди кармаш керек. Дин биринчи орунда. Негизинен башка жарандык милдеттерди аткарыш керек эми бул мамлекеттин мыйзамында. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгүн сиздер менен жарандык катышуу эмне деген жарандык катышуу жөнүндө биз сиздерге маалымат берип кетмекчибиз. Көпчүлүк динге ишенген адамдар тарабынан жарандык катышуу саясатка катышуу жана кийлигишүү катарында кабыл алынат. Конституциянын 7-беренесинин 2 пунктунда дин жана бардык ырасымдар мамлекеттен ажыратылган деп айтылган. Динге ишенгендер мамлекеттик саясий турмушка катышуусу керекпи, керек эмеспи? Активдүү жарандык катышуу шариаттын принциптерине каршы келеби, каршы келбейби? Ошондой эле активдүү жарандык катышуу кризис мезгилинде жарандар өздөрүнүн мамлекеттин иш милдетин ала алышабы? Мына ушундай жөнөкөй эмес суроолорго ушундай бизге жарандык катышуу сабагы бизге жардам бере алат. Бүгүн биз жарандык катышуу деген эмне үчүн жарандар мамлекетти башкарууга катышуусу керек? Коомдун 3 сектору, укуктук демократиялык коом өнүктүрүүдөгү алардын ролу жана иш милдеттери тууралуу сөз кылмакчыбыз. Коомдун 3 секторлуу модели деп айттык. Анын биринчиси мамлекет, бийлик. Ал эми экинчиси коммерциялык уюмдар жана ишканалар, ал эми үчүнчүсү коммерциялык эмес уюмдар. Эми мамлекет деген эмне? Мамлекет деген бул жарандардын эрки менен орнотулган
жарандар үчүн турмуштук маанилүү иш милдеттерди камсыз кылууга зарыл болгон башкаруучулук бир түзүм десек болот, ушундай бир механизм деп айтсак болот да. Анан бул бийлик алдыга коюлган максаттарга жетишүү үчүн ушул кандай деп айтсак мамлекеттик ресурстарды башкаруунун бир системасы деп айтсак болот да. Ошол бийликте аларга жетишүү үчүн ар дайым каражаттар жана ар дайым максаттар болуу керек. Эми биз ойлошубуз керек. Бирок начар, таза эмес, коррупция аралашкан бийликти бийликке келген адамдар жасашат. Ал эми калган адамдар, жарандар ошол мамлекетти башкарууга өздөрүнүн мисалы башкарууга катышуу укугун билбегендиктен аларга мүмкүнчүлүк түзүп берип келүүдө. Ошондуктан сөзсүз түрдө көзөмөл керек. Эгерде байкоо болбосо, көзөмөл болбогон болсо, зордук, зомбулук, адилетсиздик орноп калышы мүмкүн. Ар бир жаранмын деген жаран өзүнүн ой пикирин айтып, өзүнүн аналитик болуп, өзү саресеп жүргүзүп, ой жүгүртүүсү сөзсүз түрдө бул аябай зарыл. Эми мамлекеттин иш милдети эмне? Мамлекеттин иш милдети адамдардын тартипке, туруктуулукка, тынчтыкка, ушул жана коргонууга болгон нерселерин калыптандыруу деп айтсак болот да, мамлекет. Адамдар, ар бир жаран ушул мамлекетте туруктуу, тынч жашоого укуктуу. Ушул биринчи сектордо ушундай болуп айтылган. Ал эми экинчи сектор мамлекеттик эмес, рыноктук коммерциялык бизнес сектор да. Эми бизнес дегенде баардыгыбыз түшүнөбүз. Бизнес деген бул мына гректердин ишкана деген бир маанини берет. Кандайдыр бир киреше табууга, ушундай бир жекече пайдаларды алып келүүгө багытталган бир ишмердүүлүк. Ишкана ушундай ишмердүүлүктүн бир түрү деп айтсак болот да. Бизнес сектордун иш милдети адамдардын турак жайга, тамак ашка, кийим кечеге, транспортко жана башка нерселерге болгон талаптарын калыптандыруу деп айтсак болот да, бизнес. Ал эми үчүнчү сектор бул мамлекеттик эмес, коммерциялык эмес сектор. Бул коомдук сектор социалдык, маданий, кайрымдуулук, билим берүү, илимий жана башкаруучулук максаттарды турмушка ашырууга негизделген. Коомдук сектордун иш милдети жарандар менен мамлекеттин ортосунда бир көпүрө болуп, арадагы келишпештик, акыйкатсыздык, адилетсиздикти түшүндүрүүдө бир көмөгүн көрсөтүп, ошолордун бир талабына дагы жооп бере тургандай жардам көрсөтүү. Анан көндүм деген сөз бар. Көндүм бул байыркы гректин бекем, так деген сөзүнөн алынган экен. Бул көндүм ушул курчап турган дүйнөгө адам тарабынан мурдатан калыптанып калган ой жүгүртүп баа берүүсү, кабылдоосу жана чечмелөөсү деп айтылат. Көндүмдөрдү билим берүү жана түшүндүрүү аркылуу ишке ашыруу абзел. Анткени себеби ошол коомдогу түшүндүрүүдө жана өнөктөштүктө булар тоскоолдук жаратып калуусу мүмкүн дейт. Жогоруда айтылган бардык 3 сектордун тең бул кылган иш милдеттери ийгиликтүү жана аябай бир коомду өнүктүрүүдө, өлкөдөгү жаргалчылык үчүн бир зарыл болгон өз милдеттерине ээ болуп, өздөрүнүн ар бир сектор өздөрүнүн салымын кошо алат бул жердечи. Анан Кыргыз Республикасынын экинчи беренесинде мынтип айтылган: Кыргызстандын эли эгемендиктин ээси жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы болуп саналат деп айтылган. Ошондуктан бул жарандык катышуу, жарандык коомдун маанилүү принциби жана жарандарды мамлекетти башкарууга тартууну, катыштырууну жана жарандардын чечимдерди кабыл алууда алардын аткарылышына көзөмөл жасоосу бул жарандардын өзүн өзү башкаруусун билдирет деген сөз. Ошондой эле коомду жана мамлекетти өнүктүрүүнүн проблемалары, ошол проблемалары боюнча чечимдерди иштеп чыгууда жарандык коом менен мамлекеттик бийликтин органдарынын ортосундагы социалдык өз ара аракеттешүү процесси. Анан баарыбызга белгилүү саясаттануу деген илим бар. Бул саясат деген ошол гректердин бир мамлекеттик ишмердүүлүк деген сөзүнөн алынган. Мамлекеттик бийликтин органдарынын жана алардын
алардын кызмат адамдарынын ишмердүүлүктөрү ошондой эле мамлекеттин иштөөсү менен байланышкан коомдук турмуштун маселелери жана окуялары деп түшүнсөк болот. Коомдун саясий турмушуна катышуусунун түрлөрү жарандарды мамлекеттик саясатты турмушка ашырууга тартуу, ошондой эле бул мыйзамдардын долбоорлоруна коомдук экспертиза жүргүзүү, мамлекеттик органдарга сунуштарды иштеп чыгуу. Исламда ар бир инсан эркин деп таанылат. Ал коомдун бардык тармактарында башкалар менен бирдей катышууга жана оюн билдирүүгө жана салымын кошууга акылуу. Андыктан ал коомдун бир гана саясий жаатында эле эмес, илимий, экономикалык жана социалдык жашоосунда да катышуусу керек. Ушундай катышуудан мурда маектешип, кеңешип, мындай бир өз ара кеңешип, анан иш алып барган жакшы. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде аузубилля, алар Роббисине ар дайым жооп беришет жана намаздарын калтырбай окушат. Алардын диний жана дүйнөлүк иштери өз ара кеңешүү менен болот. Жана алар биз ырыскы кылып берген нерселерден садака, ихсан, кайрымдуулук кылышат деп айткан. Жарандыкка саякат мобилдик тиркемесинин 6 сабагын көрүүнү сунуш кылат. Мен түшүнбөйм. Чоң адамдар эмне эле шайлоо менен көйгөй болуп жүрүшөт? Туугандарыбыздын арасында башка тема калбай калгандай ушул шайлоо жөнүндө эле сүйлөшүп калышты. Мүмкүн алар депутаттарды жана президентти туура тандайбыз деп ишенишет. Ар бир эле мыйзам чегинде адам үчүн иштеген өлкөдө жашагысы келет да. Мунун баары жомок. Жазуучу Марк Твен айткандай, эгерде шайлоолордо бир нерсе чечилсе, бизди шайлоолорго катыштырмак эмес. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы жарандык катышуу жана жоопкерчилик. Эмне болду? Силерге тема жаккан жокпу? Биз жаңы эле шайлоолор тууралуу сүйлөшүп жатканбыз. Эч кимибиз шайлоого ага катышуу керек экендигине жана адамдын добушу бир нерсени чечерине ишенбейбиз. Түшүнүктүү. Анда келгиле, териштирели. Балдар, жардам бергилечи. Жарандардын өлкөнүн саясий турмушуна активдүү катышуусу, мисалы шайлоого, бул эмне? Жарандардын укугу. Элестеткиле, жарандардын көпчүлүгү алардын шайлоолордогу добуштары эч нерсени чечпейт жана бийликке таасири тийбейт деп ойлойт. Элестеткиле, жарандардын көпчүлүгү бийликтеги паракорчулук же жарандардын укуктарынын бузулуусу тууралуу суроону ачык айтуудан коркушат. Ошондой эле болуш керек. Жок, балдар. Биздин өлкөдө кээ бир кемчиликтерге карабастан, Кудайга шүгүр, кайдыгер карабагандар, активдүү жарандар көп. Жарандык катышуунун маанилүүлүгүн мисал менен көргөзүп берейин. Стакан сүттү алгыла. Тамак ичип атып, стаканыма бир аз сүт куюп алдым. Саткандагы сүт менен столумдагы башка нерселерге эч кандай коркунуч жаратпайт. Бирок мен сүт куюлган стаканды столдун үстүнөн төгүп алайын. Ал столдун көп бөлүгүн булгап коет. Устаз, а муну бийликке кандай тиешеси бар? Сүт кандай болсо, бийлик дагы ошондой. Эгер аны чектеп турбаса, ал дагы көзөмөлсүз болуп кетет. Мамлекетте жашагандардын баарына залакасы тийиши мүмкүн. Бийлик көзөмөлгө албаган жаат калбай калышы мүмкүн. Бир гана жарандар бийликти кармап тура алышат. Ошондуктан шайлоо бийликти кармап туруу элементтеринин бири. Эгерде сен дагы эмес, мен дагы эмес, жана башка жарандар дагы шайлоого катышпаса, бийлик көп эмес адамдар тобу өз кызыкчылыктарына жооп берген чечимдерди кабыл алышы мүмкүн. Түшүнүктүү, демек шайлоого баруу керек экен да. Ооба, сөзсүз. Келгиле, төмөнкү суроолорго тезирээк жооп берүү үчүн балдарга жардам берели. Биздин өлкөдө 16 жашка чыккан ар бир жаран добуш берүүгө катыша же талапкерлигин кое алабы? Жалган. Эгерде силер кимдир бирөө шайлоого барбайм, саясатка кызыкпайм десе, анда анын айланасында болуп жаткан зулумдукка өзү жоопкер.
ар бирөөнүн тандоосу маанилүү. Ушундай сөздөр менен жарандык катышуу жана жоопкерчилик станциясын өтөбүз. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн биз силер менен жарандардын мамлекетти башкарууга активдүү катышуусунун маанилүүлүгү жана зарылдыгы тууралуу сүйлөштүк. Атап айтканда, жарандардын мамлекетти башкарууга катышуусу мамлекет өнүктүрүүнүн маанилүү принциптеринин жана негиздеринин бири. Саясат менен саясатчылар гана алектенишет деп түшүнүү таптакыр. Бул туура эмес. Шайлоолордо добуш берүүгө катышуу, айылдык жыйындын чогулушуна катышуу бул да саясий жана жарандык активдүү болуп саналат. Биздин өлкөбүздүн дин карманган адамдары активдүү жарандар болуп саналышат. Биздин өлкөбүздө дин уюмдар кайрымдуулук жардамдарды көрсөтүү менен катар коомдук турмушка да катышып, укуктук сабаттуулукту жана жарандык активдүүлүктү жогорулатууга көмөктөшүп келүүдө. Мисалы, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы, Мутакаллим фондун айтсак болот, Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы жана Адеп башаты коомдук фонддору сыяктуу уюмдарды, ошондой эле христиандык уюмдарды айтып кетсек болот. Мисалы үчүн Орус православдык черкөөсү деле ошондой кыйын учурларда оор турмушту кырдала кабылган аялдарга өздөрүнүн жардамын берип келди. Эми айтайын деген урматтуу студенттер, урматтуу агайын туугандар, ушундай бир жанагындай кыйын учурларда деле бул мамлекеттин иши, бийликтин иши деп туруп калбастан, ар бир мен жаран, ушул жаран, ар бир инсан өзүнүн салымын кошуп, өзүнүн ой пикирин билдирип, колунан келишинче жардамын көрсөтүп жүргөн бул абзел. Ошол чоң рахмат, Аллах разы болсун. Ар бир жаран, ар бир инсан, ар бир жаран өз оюн билдирүүгө, өз жардамын аябай жанагындай көмөктөшүүгө ар биринин өзүнүн укугу бар, өзүнүн каалоосу бар. Ошол бүгүнкү сабагыбыз ушул. Чоң рахмат.